мырза, Сапар мырза, жанагы дарактар жөнүндө айтып берсеңиз. Жана көчөдөгү дарактарбы? Ал дарактар мындай да. Биз дарактардын ар бирин жана 9000 сомдон алдык деп атпайлыбы? Ал мындай да. Чет өлкөдөн келген дарактар, алар кадимкидей эле өздөрүнчө адамга окшоп сүйлөшөт экен да. Анан алардын түбүнө биз бекер кара көң, жанагы кара топурактарды алып келип салсак, алар бири бири менен сүйлөшүп, биз мындай бекер алып келген кара топурак жанагы кара көңгө көктөбөйбүз деп сүйлөшүп алып, анан биз тоннасын 28 000 сомдон жанагы аэропорт жактан бир даргиндердин сарайларынан сатып келгенден анан көктөп башташты да. Анан ошолор бир нерсени дагы сүйлөшүп, өз ара сүйлөшүп алып, анан дагы бир бале болуп чоңойбойбуз деп, бир проблема кылбасын деп, ар бир даракка 90 сомдон бөлгөнбүз биз. Анан дарактын чекесиндеги жанагы рейкалар турат го, ошолор ар бири 6 метрден кеткен да, 6 метрден кеткен. Анан биз ар бирин 38 000 сомдон алдык да. Анын преимуществосу мындай да, бизде башка мамлекеттерге караганда жамгыр мындай кургагыраак жайыт экен да, кургагыраак. Анан канекей сиз жакшы билесиз да. Анан ошол рейканы түбүнө сайып койдук, эсилчү ошол жанагы дарактар көктөбөй калса, ошол дарактардын ордуна ошол рейка көктөп кете берет экен да. Мунун преимуществосу ушундай экен. Анан фамилияң эмне үчүн Исаков эле анан алмашып калды деп атышат, ошого жооп берип коеюн. Мурун Бакиевтердин учурунда менин фамилиям өзү негизи Сузаков болчу да, Сузаков болчу. Анан мен баягы узакка чейин иштейм деп, андан 1-2 жыл өтпөй эле Узаков деп которуп алгам да. Анан кийин жакын карада эле мени баягы көп Ушактап башташты да. Анан мен Ушаков кылып алдым фамилиямды. Анан көп өтпөй эле Эсенбайга чакыргандан кийин анан Тузаков кылып алдым. Анан азыр ошо фамилиясы жок эле, ошол Сапар мырза деп чакырып аткан ошондон да. Рахмат.